Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Москвадагы таксисттер, Москвадагы мекендештер, ким эгерде под выкуп жакшы машина издеп жүрсө, 5 машина чыгардык. Hyundai Elantra. Китайский машина албайм, китайский машина жакпайт. Мага желательно кореец или японец дегендерге тиешелүү. Первоначально 180 миң, 180 миң не обязательно, 30 миң, 40 миң, 50 миң менен келип машинаны алып кетсеңер болот. Калганын вариант кылып коюп беребиз. 4 жылга чыкты булар. Күнүнө төлөмү 3000 рубльдан. 0 пробегте, жылы 2023 Hyundai Elantra. Мотордун объему 1.5. Азыр силерге бир машинаны подробно обзор кылып көргөзөм. Эгерде кимге кызык болсо, адреси турат, номери турат экранда. Ушул номерлерге чалып байланышып бересиңер. Так, достор, бул машинаны бир сыйра силерге көргөзүп чыгайын. Рестайлинговый версия. 0 пробегте жапжаңы машина, достор. Эч кандай детальдары, бардык детальдары родной, жаңы чыккан. Литый дискаларда, комплектациясы средний комплектацияда. Камера задний вид бар. Көрүп атасыңар могу жазууларды. Китайский сборка бул. Будан коркпой эле койсо болот. Көбү китайский сборканы түшүнбөйт экен, ойлойт экен Кытайдан чыккан депчи. Бул полный бардык детальдары Кореядан чыгат, оригинальный запчасттары эле Китайга келип, Китайдан сборка болот. Кытайдын рыногу үчүн чыккан сборка болгон машина деп түшүнсө болот мунучу. Могу жерин көргөзөйүн, карагыла. Плавник акулы, антеннасы. Литый дискаларда 16 радиустагы. Дизайны аябай жакты мага, дизайн аябай красивый экен. Могу передний фаралары светодиодный. Фаралар аябай стильный машина экен. Повторитель поворотника могу күз күзүндө жайгашкан. Так, полный электропакет. Пищалкалары бар экен, ушундай бул жакта динамиктери. Музыкасын коюп көрдүк, жакшы, нормальный чыгат экен. Так, бул астыңкы немеси, сиденьялары. Тканевый ушундай салондо. Регулировка сиденьялары механический. Бул машинаны азыр гаидебиз. Кече оклейка чаптатканбыз. Белый, серый, желтый уже мына. Бүгүн Кудай буйрса номер алып, лицензия подавать этсек, 3-4 күндө машина таксиге даяр болот. Арткы сиденьясы, арт жагында мондай обдув бар экен и USB выход бар экен бирөө. Арт жагы вроде кенен эле экен. Бул машина комфорт класста иштейт. Мультируль, Bluetooth, бул жагында антизанос, датчик давления шин бар экен и корректор фар. Бул российский Элантралардан өзгөчөлөнүп, бул машиналарда неме экен, цифровой панель экен. Цифровой русификация боло элек. Бул жерде драйв мод бар экен. Неме ручник электронный экен и автохолд бар экен. И могу жеринен көргөзүп турат экен немезичи. Режимдерин ушул жерден көргөзүп турат экен. Д, нейтралка, Р, паркинг дегендердичи. Кондиционер и дисплей экен. Дисплей сенсорный экен. Дисплей. Англисче, пока англисче русификация кылса болот мунучу. Анан кийин российский немелерден айырмасы рулю неме экен, пластмассовый экен. Кожаный кылып алса болот, муну сыртынан чехол кийгизип. Так, айырмалары ошондой экен. Бул өйдө жагы обычно эле. Бардыгы утиль сбор төлөнгөн, бардыгы кирген уже. Жапжаңы машина, мына пробеги 119 болуп калды. Биринчи хозяин болосуңар и машинаны Кудай буйрса 4 жыл машинаны төлөп бүткүчө
нормально иштеп берет. Коробка автомат, мотордун немеси 1.5 объемучу. Азыр мен силерге моторун көргөзөйүн. Бир мынакей мотор жапжаңы, үнүн угуп атасыңар. Обычный мотор, Hyundai'дын мотору 1.5 объемдогу. Аккумуляторы Hyundai Kia деп турат аккумуляторунда. И багажнигин көргөзөйүн. Так, багажниги. Мына деп туруп, бул жакта докатка турат и домкрат. Показывать-то и нечего дегендейчи, жапжаңы машина. Бирок мындай ручкасы жок экен мунун багажникти жапканчы. Китайский ошол машиналар ушундай болот окшойт айырмасы. Видеонун описаниясында турат. Ошол номерлерге чалып жазып бересиңер. Видеого лайк басып, комментарий жазып койгула. Ушундай Hyundai Elantra'бы, Toyota Camry'би, Kia K5'бы, китайский сборкасын ким айдап жүргөндөр барбы, тааныштарыңар, досторуңар же балким силер подробно жакшыраак билсеңер, ошону дагы жазып койгула. Оюңарды, ой пикириңерди комментарийге. А так мына 5 машина турат, силерди күтүп атат. Эгерде кимге керек болсо, чалып кошумча маалымат билсеңер болот.